Мусулмандар жеген адал тамакты карагыла. Саллаллаху алейхи вассалам. Мухаммад пайгамбар өтө акылдуу адам болгон. Ал адамдардын денесине эмне пайда алып келерин билген. Very smart Prophet Muhammad. He knew what's good for the future, what the body. Very smart Prophet Muhammad. Мына Мухаммед пайгамбарыбыз сот 3 түрлүү болот деп айткан. Экөө тозокто, бири бейиште деп. Бейиштеги бул акыйкаттыкты билип, чындык менен өкүм чыгарган ал бейиште. Ал эми маселени билбей туруп өкүм чыгарган. Же акыйкатты билип туруп, туура эмес өкүм чыгарган соттор бул тозокто деп айткан. Биз мына мен баш болуп, президент, мына соттор сиздер, айрыкча сиздердин чечимди эч ким буза албайт. Мен да буза албайм, эч ким буза албайт. Акыркы чечим. Акыркы чечим. Бирок ушуну унутпайлы да, бул өмүр кыска. Ен Кудайдын астына баргандагы сурактан баарына жооп беребиз. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai hamba Allah, Engkau kini telah kembali ke hadrat Allah. Wahai hamba Allah, setelah kami meninggalkanmu nanti, tidak membawa watak hamba Allah. Bunu unutпаш керек. Ошон үчүн Кудайдан барыбыздан коркушубуз керек. Коркуп, чечим кабыл алганда жүрөктө ошол нерсе сөз болуш керек. Только, наверное, Аллах знает. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ислам, мировая великая религия, это одна из традиционных религий и Российской Федерации. Мы сами поддерживаем ислам и будем это делать. Только, наверное, Аллах знает. Баарын көрүп туруп, көзү бары сокур болбогула. Окугула. Мусулмандарды карагыла. Ислам дини тартуулаган жемиштерди жегиле. Күнүгө болбосо дагы, бир жумада бир жол болсо дагы, ислам сунуштаган жемиштерден жеп тургула. Ошол эле алма, корма сыяктуу, жаңгак, мейиз, миндаль, жүзүм, мунун баарысы ден соолукка пайдалуу. Чындыгында исламда көптөгөн пайдалар бар. Мухаммад пайгамбар жөнөкөй адам болгон эмес. Мусулмандар жеген адал тамакты карагыла. Саллаллаху алейхи вассалам. Мухаммад пайгамбар өтө акылдуу адам болгон. Ал адамдардын денесине эмне пайда алып келерин билген. Very smart Prophet Muhammad. He knew what's good for the future, what the body. Very smart Prophet Muhammad. Мен эч ким эмесмин. Жалгыз гана Аллах Таала кудуреттүү зат. Alhamdulillah, tomorrow night I'm gonna
Эгер билген болсок, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бүткүл адамзатына бактылуулук жолдорун көрсөтүп кеткен. Эгерде биз Аллах Тааланын ыйык китеби болгон Куранды ачып карай турган болсок, андан жашообузга керектүү бардык суроолорубузга жооп таап алабыз. Ошондуктан айтат элем, качандыр бир кезде ушул биздин жер жүзүндө басып жүргөн улуу сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окуп, кызыгып, андан үлгү алып жашасак, эч качан адашпайбыз деп ойлойм. Ошондуктан Аллах Тааланы жана сүйүктүү пайгамбарыбызды таанып, аны окуп билип кызыгууга чакырат элем ушул кийинки муундарда. Жүрөгүбүздүн тынымсыз согуп турганы, көзүбүз менен ушул видеону көрүп турганыбыздын өзү эле Аллахтын керемети эмеспи? Ааламды көрүп, жашоону, өзүбүздү карап, айлана чөйрөнү карап, асманды карап ой жүгүртүп, Аллахтын чыныгы кереметтерин көрүп, ой жүгүртпөйбүзбү? Ааламдагы жаратыктарга, айлана чөйрөбүзгө, жашообузга, бардык нерсеге ой жүгүртүп карап, суктанып, Аллах Тааланын керемети деп, Аллах Таалага ыраазычылык билдирбейбизби? Эгер билсеңиз, бүткүл аалам, 18.000 аалам Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам сүйүктүү пайгамбарыбыздын нурунан жаратылган. Демек, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад болбогондо, анда бул аалам жаралбай калат эле. Мына ошол кезде адам ата көзүн ачкан кезде эле Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам акыр кыяматка жакын бул дүйнөгө келерин жана бүткүл ааламга бактылуулук тартуулай турган инсан болоорун билдирген экен. Демек Аллах Таала бүткүл ааламды мына ошол сүйүктүү пайгамбарыбыз болгон Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын нурунан, анын урматы үчүн жараткан экен. Демек бул өзүбүзчө айтканда, эгерде сүйүктүү пайгамбарыбыз болбогондо, анда мен бул нерсени сизге айтып берип отурмак эмес экенмин. Анда сиз дагы бул видеону көрүп отурмак эмес экенсиз. Деги эле аалам деген нерсе жаралбай, анда биз эч нерсе көрбөй жок болмок экенбиз. Мусулмандар жеген адал тамакты карагыла. Саллаллаху алейхи вассалам. Мухаммад пайгамбар өтө акылдуу адам болгон. Ал адамдардын денесине эмне пайда алып келерин билген. Very smart Prophet Muhammad. He knew what's good for the future of the body. Very smart Prophet Muhammad. Видеону даярдаган Ушундук ТВ каналы. Ал эми бул видеого лайк басып, каналга катталганыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык.